урматтуу эл журт, ар дайым бийликтин запкысын ким тартып келет? Карапайым эл журт тартып келет. Ар түрдүү деңгээлде. Кээде сот тарабынан, кээде укук коргоо органдар тарабынан, кээде түздөн-түз бийликтин запкысын карапайым эл тартып келгенде, азыр дагы ошондой болуп атат. Сот системасын оңдойбуз деп, сот системасын оңдодук деп канча-канчалаган рапорттор жазылды. Канчалаган совещаниялар өттү. Канчалаган адамдар ошого ишенди. Бирок натыйжа чыкпай атпайбы? Бүгүнкү күндө соттор туура чечим кабыл алат деп. Мына президент айтып атат, ай, туура чечим кабыл алгыла. Мыйзамдын чегинде чечим кабыл алгыла. Ошо мыйзам чегинде кабыл алган чечимиңерди жооп бересиңер деп айтып атат. Бирок соттор дагы деле кылчайып жогору жакты карап, президенттин аппараты эмне деп айтар экен? Ошол жерде отурган президенттин аппаратынын сот боюнча реформанын башчысы не деп айтар экен? Муну чечимди кабыл алып койсом, алар мага кандай дер экен? Кээ бир адамдарга менде маалыматтар бар. Кээ бир адамдарга ошолордон уруксат алып кел. Ошолор бир звонок кылып койсун, мен сразу чечип берем. Ай, бул мыйзам чегиндеги чечим го, муну кабыл албайсыңбы? Жок, мыйзам чегинде, бирок тигилер звонок кылып койсун. Дагы деле ушуланып атат. Демек, мунун бардыгын биз сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө көрсөтүшүбүз керек. Иш жүзүндө гана көрсөтүшүбүз керек. Ансыз карапайым калктын кыйноолор, азап чегүүлөр, акыйкатсыздыкты издеп табуу өтө кыйын болуп атат. Бул маселе бүгүнкү күндө дагы бар. Муну ачык айтышыбыз керек.